Aman Saspaev. Бұл ісім Қырғыз адабиятында Аңгемечи Аман деген атпенен кеңири таанымал экенин атпай журчулук жакшы билет. Татым туз, сарала ит, ширенке, шейшеп, Каникейдин алтын билериги жана башка ушулуңду же жөн эле Амандын аңгемелерде эл ичинде аңыз кепке алынып айтылып жүргөн дагы бекерден эмес. Таранчыны сойса да касапчы сойсун дегендей, аңгемени жазса да Аманда жазсын деп нечен сынчылар күндөлүк басма сөз, китептерге чейин жазышып келетканадагы бекерден болбосо керек. Жазуучунун талыкпаган эмгегинин натыйжасында аңгемел эмес, романга чейин жазып, өз окурмандарын дагы бир жолу кубанткандыгында. Кыргыз элине белгилүү жазуучу Аман Сасыпаевдин жакында эле Шашкеде Кара туман деген автобиографиялык романы жарыкка чыкты. Мына биз ушул багытта атайын автор менен жолугушуп, маектешүүнү туура көрдүк эле. Эмесе Аман абамынаке сиздин ушул жакында эле жогоруда айтып кеттик, романыңыз жарык көрбөдү. Бул өзүңүздүн баягы тагдырыңыз, басып өткөн жолуңуз. Албетте сиз ошол мезгилдерде баягы жазуу керек деген ушундай экен. Кытай жергесине барып, балалык кездеген өспүрүм кездер мына ошакта калды, өстү дегендей. Анан эми романыңызды мен да окуп, бир гана жерин карап көргөндөн баягы сиздин өткөргөн башыңызда бир тагдырлар, оор мүшкүл иштер жазылып келген экен. Анан сиздин да бир жанагы ушу сарала ит деген бир аңгемеңизде жакшы бир сөзлөрүңүз бар эле да. Мен ушу сарала иттин иттигине кейим дегендей, капа болом дегендей. Анан ушу өсүмчүлүк боло албады. Өсүмдүктөр деген жашоо үчүн күрөшөт экен. Баягы жердин астынан жарып чыгып, жашоо үчүн күрөшүмдө аракет кылат экен деп. Ошо сарала ит, ошо жашап жүргөн мезгилдеринде. Бир жок дегенде авто бирип койгонду билген жок депчи. Капканды билген жок, сезген жок деп. Ушинтип жарык дүйнөгө келип, эптеп жүрүп өткөрүп кетти дегендей бул оокатты жазган элеңиз да, ошо турмуштун чагылдырып дегендей сарала ит. Ал эми бул Шашкеде Кара туманда дагы өзүңүздүн бир турмушуңузду жазып келип, эң аягында гана бир илеп бир сүйлөм менен бүткөрүп коюпсуз, өзүңүздүн кандайдыр жөнөкөйлүгүңүздү көрсөткөнсүз да мындачы. Эми ушул тагдыр жөнүндө ушул өмүр баяныңыз басып өткөн автобиографиялык. Ушул жөнүндө мынакей жогоруда да байкап калдык, өзүңүздүн да бир жазып жүргөн күндөлүктөрүңүз бар экен араб тилинде. Ушул автобиографиялык романдын жазылышы жөнүндө бул көпкө жүрдү го дейм. Ушул жөнүндө токтоло кетсеңиз. Роман эбак эле жазылып бүткөн. Оңдоп жүрдүм. Анын үстүнө геосаясат дегенде бир неме бар да, өзүбүз кичинекей алакандай мамлекет болсок, анан жакшы немени деле жаманга айлантып, көптүрүп шак бутак чыгарып кетет да. Анан алда кийинки кездерде 57-жылдан 76-жылга чейинки Кытайдагы доор укмуштай бир саясий толкуулардын жылы болуп калды да. Өздөрү да жазат 20 жыл караңгы жыл деп. Анткени 57-жылы уже темир эритүү деген болду. Жөнү тоо таштан руда издеп жүрдүк да. Аларды алып барып печ жасап, анан ошонун астына көмүр жагып темир эритүү деген болуп кетти. Кийин ал тонналап эриткен темирлерибиздин баары дуңкуюп эле калды. Неметпеди. Эми бул менин оюмда Кытайдын жетекчилери адамдарды ниетин, идеясын бир жакка топтоо максатында ошондой жүргүзсө керек дейм да. Анан орус изилдөөчүлөрү айтат, алды менен чымын чиркейди өлтүрүү, чычканды, чымчыкты. Анткени бул аштыкты жеп кетет деп, чычкан болсо ташып кетет деп. Чымын чиркей оору пайда кылат. Давай дейт, колубузга мындай бир шапалак алып алып, маселен күнүнө бир 50-60 чымын планда бар да, ар бир кишиге. Анан ошо чымын өлтүрүп, боксактын арасына барабыз, чымын кончу жерге. Анан аны өлтүрүп, ширеңкеге салып алып келип, өткөрүп турабыз. Мындай бир такта турат, менин атым жазылат, башкалардын аты жазылат, числосу бар. Бүгүн Аман 50 чымын өлтүрдү. Баланча 60 чымын өлтүрдү деп санап алып, ошону жазып турат. Мына ошондой строгий ишке салуу экен да бул адамдарды. Бул ошол
адамдардын кыймыл аракетин, акыл эсин бир жакка топтоо, белгилүү бир сызыкка. Ошондой аракет болуп кетти. Андан кийин барбаган жаңкы мен айткан темир эритүү болду. Анан коммуналашуу болуп кетти. Коммуналашканда үйдөгү, маселен, байлардын жылкы малдарынын баары ортого салынды. Жууркан төшөгү гана калды. Андан башка жылтыраган эмелерин, маселен, килем килчелерди балдар үйүнө, тиге буларга алып барып, ошондой болду да. Бул ошо 57-жылдан баштап 76-жылга чейин, Маузудун өлгөнгө чейин ошондой болду да. Анан 65-жылдары культурный революция деген чоң толкун пайда болду. Мында эми не бир мыкты генералдар, маршалдар курман болуп кетти. Мында Мао Цзэдун, Чжун Энлай жана Жаң Чин деген Мао Цзэдундун аялы, ошол өңдөгө бир адамдар гана калды. Калган жаңкы Лю Шаочи деген төрагасы, Кытай Эл Республикасынын, ал дагы өлдү. Тиги Пыңде Хуай, Хылуң деген маршалдар өлдү. Аларды кадимкидей хуңөйбүндөр келип эле сүйрөп чыгып эле, сен реакцион тиги бу деп бу жерине такта асып эле ошондой кылып кетти да. Бул бир эме ошо 20 жыл толкун, укмуш толкун болду. 100 000 деген адилет мындай ак көңүл кадрлар каза болуп кетти да. Муну өздөрү да жашырбайт. Анан чет элдик корреспонденттер да барып жүрдү. Орус изилдөөчүлөр да жазды. Ал жөнүндөгү менде китептер көп. Анан ал эми өзүмө келсем, ошол жаңкы мен ал кезде Эл басмасы деген басмакананын кыргыз бөлүмүн башкарып калгам. Көп китептер чыгардык араб жазуусу менен. Анан баякы толкун башталганда, анан көбүнчө эле мени жумушка салып эле орокко оргузуп, 15 күн орок оробуз. Үрүмчүнүн тегерегинде баары эле дыйкан кооперативдер. Анан жаңкыдай руда издейбиз, тоодо сандалып. Аны эритебиз. Андан башка да толуп аткан жумуштар. Анан келип анан шахтага жиберүү болду. Негизинен эми ошол соңку 10 жыл Кытайда жашаган өмүрүмдүн акыркы 10 жылы менде бир жакшы адат бар да. 50-жылдардан тартып, даже 49-жылдардан тартып менде күндөлүк жазылып келатат да, бүгүнкү күнгө чейин. Болгон окуяларды туп-туура кандай болсо ошондой түшүрүп калтырам. Анан ошол күндөлүктөрдү ошо бир колумда күндөлүк жаза турган калем, тиги бу, аны колтукка салып алып эле жиберген жагына барып иштеп ошондой жүрдүк да. Мына Шашкедеги кара туман деп аталган себеби Кытайлар 49-жылы боштондук алып, Гоминдаңды жеңип, бүткүл Кытай боштондукка чыкты. Бул күн чыккандай эле болду да. Өздөрү дагы жаңкы ырларында айтат. Дуңфаң хуң таяң шың деп. Дуңфаң деген чыгыш жак кызарды дейт. Чыгыш кызарды, таяң шың дейт. Күн көтөрүлдү дейт. Ошол Шашке маалында анан жаңкыдай бир туман каптап калды да, бир толкундар. Энди анда көп жакшы кадрларыбыз каза болуп калды. Мен дагы эчтеке эмес. Не бир маршал, генералдар, партия ЦКнын кызматкерлери, даже тиги КНРдын председатели Лю Шаочилар каза болуп кетти. Биздин 37-жылдагы репрессия сыяктуу болгон экен. Ошол өңдүү болуп кеттиби, андан башка шарақ бул. Булар
жаштарды көп билими аз, коомдук мындай коомдун өнүгүү, анан кийин адамдар жөнүндөгү абдан түшүнүгү аз адамдардын баарын хуң вейбин кылды. Хуң деген кызыл деген сөз, вей коргоочу, бин солдат. Кызыл гвардия да. Кызыл гвардия деп ошо студенттерден өздөрү тандап алып, аларды кое берди да. Ошолор просто кирип келип эле үйгө. Кокусун эле. Сразу эле кармап эле, уруп тепкилеп эле, сен реакцион эмне кылбадың, ал бул деп эле ошондой көчөгө алып чыгып, көкүрөгүнө мындай такта неметип реакцион деп эле ошондой кылып кетти да. Хуңвейбиндер чоң роль ойноп кетти. Жаштарды кое берди да. Анан бу ким бар го? Дин Сяопин. Дин Сяопин деп айтат го. Дин Сяопин. Ошону дагы 3 жылга төмөнгө түшүрүп, слесарь кылып иштетет. Кызматтан. Аны барганда бу жерде хуңвейбин жокпу деп сурайт. Анысы да бар менде китепте. Аны хуңвейбин абдан бир коркунучтуу нерсе болуп кеткен. Андан ошол толкундун да анан кийин Фан Юпэй. Юпэй деген правый уклон да, орусча айтканда, оңчул. Фан деген каршы туруу деген сөз. Оңчулдарга каршы турабыз деп анан кийин неметти. Анан мен ошол оңчул болуп калдым. Мекемеде ошо стиль түзөө деген чоң компания жүрүп, ошондо мени оңчул кылып, мен үстүмөн дазыбоолорду жазып, мындай сахнага чыгарып коюп, ана ошентти. Мына эми мунун баардыгын ошо китепке киргиздим. Эми киргизгенде мен Кытайды жамандоо максатында эмес. Бирок ошол кездеги саясий толкун, коомдук толкун кандай болгон болсо, дал ошондой фото сүрөт дал тартат го. Эчтекеси жок. Мен ошондой кылып жаздым. Ошон үчүн Шашкедеги Кара Туман дедим да. Жаңадан боштондукка чыгып, Шашке маалы болуп, эң бир жакшы 56-жылга чейин эң бир сонун жүргөндө көчөдөн биз бир саат таап алсак, алып жүрүп отуруп, ар бир көчөнүн буруш-бурушунда немесин пуфайкасын токуп аялдары отурат. Саатты алып барып коюп коебуз. Алып албайбыз. Ал саатын жоготкондор ошо жерлерге келип издеп жүрүп таап алып кетет. Ошончолук уурлук деген, ал бул деген жок болгон да. Мына ошол Шашкедеги болгон жакшы мемирегенде анан жаңкы Кара Туманды каптатып жиберди да. Анан Шашкедеги Кара Туман деп ат койгон себебим ошол. Ана эми чындыгында сиз ошо Кытай жергесине жүргөндө мугалим да болуп иштедиңиз башында. Анан эми ошо куугунтукталып аягында жанакы шахтөрдө болуп калдыңыз. Ортумушту баарына өткөрдүңүз да башыңыздан кечирдиңиз дегендей. Эми ошол тагдыр деген ушундай, ошол жанакы романга кирген экен да. Ошол. Анан эми мындай дагы окурмандар дагы 70 мындай түшүнүп калгандыр. Анан эми сиздин ушул мынакей ушу тилди билгениңиз жакшы болуп турат да буяктачы. Анан кийин кытайча, кыргызча сөзүк жазбадыңызбы? Ооба. Мына ошол сөз кылардан мурда анан өзүңүз ошо Кытайда жүргөн мезгилдерде уйгур тилинде жазыңыз, казак тилинде жазыңыз дегендей. Ошол жакта дагы бир катар өзүңүздүн ырларыңыз дагы казак тилинде жазылып аякта чыгып жүргөн Кытайда, Анан бияка дагы бир канча аңгемелериңизди берип жүрдүңүз. Ушул 1962-жылдан баштап биздин басмалар жанакы Гүлкаяр деген китеп. 3 жылдан баштап. Гүлкаяр деген китеби чыкты, Мына ошондон баштап дагы чыгармачылыгыңыз өркүндөй баштады бияктанчы. Бияктан түкөмдө жардам берип турду, Түкөм жардамы болду. Эми ушул ырларыңыздан бир экини айта кетсеңиз аба. Уйгурча, казакча дегендей. Абайдын ырлары бияктан басылып барган. Ошо араб жазуусу менен Алматыдан чыгып. Анан ошолорду жаттап алып болуп жүрчүбүз да. Жамбылдын бир ырын окуп берейин, эсимде бар азыркыга чейин. Кермиек кемшат кыздын көрдүк көркүн, кондурган шекесине кундуз бөркүн, секилди алтай түлкү сылаң кагып касына жуутпайды эмин эркин.
Болғанмен сыртым құраш, ішім сұлу, сол ғана тұла бойға берген жылу. Ажары бетпен іштің бірдей емес, кемшітау соны керек пайым қылу. Солмайма көктемдегі әдемі гүл, оңбайма арудан соң алғызыл түр, еңкейіп екіндігі күн құласа көріксіз көрінбейме дүние бір. Осының бәрі мисал ойланғанға, кемшат қыз ойлан бойлан, оны өзің біл. Көңілге келіп бір сөз қалғанан соң, тынарма айтып өтпей қу қызыл тіл деп. Жамбылдың ыры. Ана өзіңіз заманда сүй жөнінде бір ырлар жазып жүреттеріңіз. Жазғам, ал қырғызша. Ошо кыргызча бір ырыңыздан окуп берсеңиз ана. Уйгур кызына деген бір ырым кыргыз туусуна чыккан. Анын бир эле куплетин билем. Жылдар өттү, сүйүү калды, кумга чөккөн кемедей, бирок сени карагат көз унутпасмын кенедей деген. Аман аба өзү эскергенде 7 жыл аралыкка чейин карандай чай менен какталып, ар бир сөзү кашыктап чогултуп, 55 миң сөздөн турган кытайча кыргызча илимий сөздүгүн түзүп, окумуштуулар, мугалимдер, студент, окуучулар үчүн табылгыс алтын казыдан тартуулап бергени чынында бул нар көтөрө алгыс чоң эмгек болду. Сиз жана жогоруда да сөз кылып кеттик, ошо кытайча жана кыргызча сөздүктөр жазбадыңызбы? Түзүп өзүңүз канча деген окумуштууларга, мугалимдерге, студенттерге, жогорку окуу жайларындагы жана башка адамдардын баарына акын жазуучуларга деле сөз иликтөөчүлөргө дагы пайдасы тиеп атпайбы мүмкүндөчү. Ана эми ушул Пекинден, Бейжиң деп жүрөсүз. Мына ошол жактан да бир жулук абалдар келип эле сизгечи. Ошол дагы сөз кошуп берсеңиз дагы кеңейте эле чыгаралы деген бул маселе кандай болуп атат? Көп көңүл бурулбайт биздин Кыргызстанда. Болбосо бул бир илимий эмгек. Mesela Yudakındı qanday көтөрмөлөп, канчалык неметип кетти. Орусча, кыргызчасын. Анан эми кытайча, кыргызча ысылар өзүңөр көрдүңөр килеген китеп 55 миңдей сөздү камтыйт да. Анан бу биздин бийликтегилер же вообще чөйрөбүз анча буга этибар бербей жүрдү. Муну Кидибаев биздин Mustafa Musayevich. Rektör öyle de üniversitede. Bir жолу үйгө келгенде ошо немелерди көрсөттүм да. Карточкаларды. Ушундай мен жазып бүттүм. Ушуну кантип чыгарам деп. Анан бу киши ал кезде министр Болжурова болчу. Болжурова бир келип калды бияка. Ошондо эстеп туруп ошо Болжурованын кулагына салды да. Болжурова барып Акаевди аялы менен Болжурова дос экен да. Эмнеле? Майрам. Ошону менен жүрүп бул туруп ай бугу менен тыныстанып экөөңөр биригип туруп чыгаргыла дегенди айтып калды да. Ошентип бир 1,5 миллиондой жумшады го эки. 8 айдай жүрүп ошол жакта. Эми кытайчаны балдар компьютерге түшүрөт, кытайча окуп аткандар. Бирок ой өзүбүз окуганыбыз эле жакшы эле. Бу немени келип кайдан дешип студенттер, дардаңдап жүргөн студенттер анча эти барбайт. Күндө тергендерин алып келет, баарын оңдоп берсем, дагы бузуп алып келет. Ушу 8 ай алып урушпадым бу тиякта. Жазганымды мындай коязам, тиги Карачай катырманы менен нам менен. А тияк такым андан бетер болду. Улам оңдоп берсем улам. Акыры анан 3-жылы басмага берилди да, Шуру басмасы басып чыгарды. Кытайдын иероглифтери өтө оор да деген. Оор. Анан кийин аны компьютерде жабалактаган компьютердин этегине жабалактаган Кытай иероглифтер баарын көрүп туруп, керектүүсүн аласың да тияка чыгыш үчүн. Балдарга да кыйын болду. Аны улам корректуралык жагынан менден башка карай турган киши жок. Аны карап, иш кылып чыгардым. Баарына чыдап туруп. Анан мен ойлодум эле, бу маселен орусча, кыргызча сөздүк бар. Кытайча, кыргызча сөздүк болгондон кийин бул дагы бир иликке алынып калышы мүмкүн го деген ойдо жүрдүм да. Бир сыйлык жана башка жөнүндөн эмес, просто жылуу
kabul alat degendey oylap жүрдüm. Anan ança etibar berişken jok. Bul günge çeyin ele. Angysa bolbay bultur o Bejinde bir Shangwu Ying Shu Guan degen bir çoң basmakana var. Oşondan kap geldi maga. Üniversitetke kelgen eken, Xitayça bilbeyttim. Sen maga kelgen kat eken. Katta yazıptır, sizden Xitayça, Kırgızça sözlüğünüzün sapatı jogor eken. Biz tema tandaganda uşunu da kayra basıp çıkarsak dep planga kirgizdik. Makulduk berespi jokpu? Deydi. Ağa makulduk berbegende ötüki Beyjinden jaktırıp çıga. Biz özümüzün Kırgız oygongonça çıga versin de tiyaktan. El aralık bulup bayağı. Ova, международный болот. Al Slavar çıgarı boyunca abdan kanıkan al Xitayça, Fransızca, Xitayça, Nemisçe, dünyadaki tillerin barın çıkargan oputny basmakanada. Sırası öyle elektronlu poçta benim makulduğumu berip jiberdим. Anan жазıptır ama bunu biz daha karab atabız. Bu 70-nji жылдарга tuğra gelgen Slavar eken deydi. Bizden çıkandan paydalanılıptır deydi. Andan beri dağı bir mingdegen жаңы terminler kirip kaldı. Biz toluktap zamanga layık kılıp çıgaral dep atabız. Bir iki жылda çıkıp kalışı mümkün. Biz Borborduk Ultlar Üniversitetinde Kırgız seksiyası var. Oşoğa tapşırdık dep kayra kat geldi. Davay çıkarsanız çıgargılı jaktır dedi. Oşonu menen alar Xitaylar beker birdemen aytpayt. Bunu çıgarat ko degen ümitim var. Yani oşol siz жазган эмгектер hem жарыкка чыгып кетсин, hem elge tarasın. Hem el aralık bolgondan keyin alar koldop atkandan keyin oşol dünyösüne el aralık bolgondan keyin barça жерге tarakap barıgına gerek de degenim de. Emgek talagı ketken jok. Doğru, emgek talagı. Bizde o meyli tiyakta Xitaylar kızıgıp özleri çıgarıp atkandan keyin sapatı jogor eken dep baalap atkandan keyin bul bizdin Kırgızlar üçün jakşı ele. Мындай эмгеги менен ал Касым Тынысынов атындагы Ысчыкөл мамлекеттик университетинин ардактуу профессору аталып, өзү да аталган окуу жайында эмгектенип келет. Мезгил талап кылгандай, чет өлкөлөр менен байланыш түзүүдө алгач тил, билим керек экендигин турмуш өзү көргөзүүдө. Ушул кезде дагы өзүңүз университетте мугалим болуп иштеп атпайсызбы? Жазуучулук бертең ара тиги мугалимдик дагы ошондой болуп, өзүңүз жана сөз жазып дегендей. Бул кандай университетте окуу жайында окутуп атасыздар студенттердичи? Кайсы тилде дегендей, келечеги кандай дегендей бул. Эми биздин область боюнча мен байкоома караганда жаштар Кытай тилин үйрөнүүгө абдан кызыктар. Анткени өзүң билесиң экономикалык байланыш, товар алмашуу абдан катуу жүрүп атпайбы азыр. Кийимдерибиз баары кагаз, калем, даже компьютер тиги буларга чейин эле Кытайдан келгенин пайдаланып калып атыкпы. Ошон үчүн балдар кызыгып атса керек деген ойго келем да. Анан кабыл алабыз. Жыл сайын bir 10-15 бала алып атабыз. Бюджет жок бизде. Контракт. Контракты боюнча. Анан кийин өзүбүздү бүтүрүп чыккан балдар жакшы окугандарынан тандап алып туруп мугалим кылып алганбыз да. Алар bir жагынан өздөрү да үйрөнүп, экинчи жагынан балдарга сабак берип, Кытай тили боюнча жакшы. Анын үстүнөн анан кийин тиги Улуттук университеттин алдында Кунзы институту бар эмеспи? Кытай тили. Анан алар жардамдашып бизге мугалим жиберип турат, волонтер. Азыр 2 волонтер бар бизде. Жаңы бизден окуган балдар, мугалимдер ошолордун жардамы менен андан бетер жакшы жүрүп атат да менин оюмда. Demek geleceği var eкен de bunun için. Ооба келечеги бар. Анын үстүнө Кунзы bir акча каражат неметип биздин
bu rektör Kurmanbek oşo şart tüzüp berdi. Alar biraz karşı cumşadı. En sonun klas açıldı hazır. Kunzu klas dep koyat. Anda Kıtay'ın barlık madaniyatı yöndüğü süretleri, жазуулары, tegi buların bari var. 3 bölümden ajratıp bergen Kunzu'nun klası. Bu Kunzu klasın tegi oş kaçmakçı. Былтыр. Antkeni былтыр oşta çankı kişine kalayman bolgonda Kıtay sodagerlerinin bari samolyotga uçuratga turup kayra kete başlamadı. Men oşonu şıltı olup men tegi Kunzu institutunun direktörü onday tanıştı benim. O hem hoş degen tınışsız. Ama Kıtay sodagerinin bari ketip atat. Ayak açkan menen bolboyt. Isık kül hem de tıp tınışta. Bizde eştege bolboyt. Davay bizden üniversitetke açkıla. Dep жүрүп, aytıp жүрüp ana keyin bizden üniversitetke alıp kelip oşu Kunzu klasını açtırdık da. Jabdular bari Kıtaylar jabdıgan ha bunu. Jabdulары, kompüter, tigi jankı bunday proyekt bunday kılgan bir nemeler var eken o. Barın. Даже borlarına şeyin alıp kelgen. Hazır jakşı balдар okup atat. Bugünkü günde de şol eme dale mına iştep atpayсыз ба? Şaşkede Kara Tuman degen romanınız çıktı. Dagı elge dagı жетелектери kança. Gündölükleriniz turat, ırlarınız çıkar eken. Çala başka meseleler. Ana bugünkü günde de bizde şul oblastlık жазушылар деген союз бар, bölümler var degендей. Kırgızstandыk var degендей, улуттук жазушылар союз degендей. Uşular menen katnaş kандай болот өзүңүздөрчү? Oblast boyunca uyumu var. Ana bizden tigi Iskol Gavarları gazetinin redaktörü Abjapar işteydi. Hem bu jigit Alıkul sıylığını aldı. Poeziya boyunca akademik oldu. Anagin daha köp sıylыкtarga yetişti. Oşol uyuşturup жүрüp atat. Jaman Jakşı'da bir yerde bir 10'ga juuk жазуучулар, mesela sen içinde barыбыз çoğulup, mınday bir-birimizge jardam göz görsetip degендей, oşondoy işlep ketip baratabız. Birak Tiyaktaki, Bişkek'teki жазуучулар союзунун manisi yok. Mındayınça aytkanda. Hökümet budjetinden çıkarıp taştagan, ajerde jönle gelip oturuşup ağılıp boğulat. Anam bara tiyintibir gerek bolgondo hökümet karızdanıp atıp davay biz plenum açabız. Siyez açabız dep tiyintibir çok alıp anı bayağı men bultırtan beri işte ötüm bir tiyin alğam yok dep zarplatka bölüp oşonu menen. Bayağı özüň bilesin bir plenum bolgondo özüňe akça çıgarıp özüňe gelgile debedi. Жазушылардын. Hem oşoldun ahvalı naçar hem. Tigi Bişkek'teki жазуучулар союзу. Murdagıday seksiyalar yok. Talku yok. Ar jerde oblastlarda alardın konsultantlar var ele. Hal yok. Şıkılıp mınday ilen salan ele birdeme bolup kaldı da. Tolku жазуучулардын öz kesibin arkalap, özü ıyık görgen işlerin yazıp, oşantıp nemetse bolat жазуучулар için mümkünlük var. Gene aldı tigi Bişkek'teki жазуучулар soyuzuna karabaylı öz işini işleyiverse bolat da. Ne kitaptırdı hazır akşam bolsa çıkarıp olasın. Ama o bizdeki oblastımız boyunca kalemgerler köp. Biroq ilgerkidey talkulap mınday biraz elep çıgaru bolboy baratkanı nemetedi biraz. Bunda жазуучулар üçün bir kızık. Mesela çıkarmanı жазып alam. Ana kitap kılış gerek. Ana kaysı basmağa barbasak çak sok 40 min, 50 min, 70 min, 80 min
бересіз, шығарып береміз, тиражды қалағаныңызша дейді. Анан бұл өзі бір қандайдыр басмақаналардың коммерциясы, коммерциялық та бизнес. Ал жазушы байқұштардікі эме қайда 80-50 мың соммен де болушы мүмкін бі? Жоқ та. Жоқ та. Анан ушу жағынан біз абдан қиналып атабыз. Бірақ менің ойымда бұл Алмазбек Атамбаев жазушылар союзу менен көп иштешип келатат. Лит фондунун төрагасы болчу. Анан бул адам өзү да котормочу экен. Бул бир Жазушылар союзунун мүчөсү. Мүчөсү. Анан кийин бир айласын таап канча дагы. Ушуну кайра бир тирилтип алса эң сонун болор эле, менин тилегим ошол. Анан эми жаңы жыл кирип келди. Быйыл былтыр ажыдардан кутулсак, быйыл жыланга түшүп кетирбиз. Эми жылан деле абдан акылдуу, анан кийин ал зыян кылбайт экен да кишиге. Тийиссең анан чагууга аракет кылат экен. Жылан жылы барлык чыгармачыл адамдарга, асыресе биздин Ысык көлдөгү байланышып жүргөн адамдарыбызга, калемдеш адамдарыбызга чоң ийгиликтерди каалайм. Андан башка дагы бүткүл Ысык көл областы боюнча элибизге тынчтык, бакубат турмуш, бир жакшы бир көңүлдүү жашай турган бир күндөрдүн келүүсүн гана каалайм. Рахмат. Сизге де шын кийин калайбыз ага. Ар бир күнүм жашоодогу күрөшү деп акындардын ырсабында жазылгандай, өтөгөлү өмүр өтөп, элине деп жан дүйнөсүн берген жазуучу, окумуштуунун эмгектерин калемдеши, замандашы, кесиптеши Үсөнбек Асаналиев да өз сөзүндө эскере кетти. Бу аманава колубуздагы алтын. Кыргызда кеп бар эмеспи? Колдо алтындын баркы жок деп. Ошол сыяктуу бу кишинин баркына жете албай келатабыз ушул күнгө чейин. Бу киши жазуучулук жагын алганда деле классик бойдон кыргыз адабиятынын тарыхында көрүнүктүү, белдүү орунду алып каларында эч кандай күмөн жок эле. Анан бу киши окумуштуу адам. Мына Юдахин кыргызча, орусча сөздүктү, орусча кыргызча сөздүктү түзүшкөнү менен мына Кытай сөздүгүн жалгыз түзүп, Кытай сөзүн кыргызга таанытканы бул өтө чоң жумуш. Көрүнгөн кишинин колунан келе берип турган иш эмес. Ал ишти дагы окумуштуулук сезими бар, окумуштуулук дарамети бар адам ишке ашыра турган жумуш. Болбосо көрүнгөн кишилер сөздүкчүлүгүнүн принциптерин биле албайт. Бу киши жөнөкөйлүктүн үлгүсү ушул кишиде. Кайсы чыгармасын албаган сөзгө ушунчалык сараң, ойго терең адам. Мына адамдын ички психологиясын, ички жан дүйнөсүн аңтарууда берүүдө Аман Сарсбаевдин алдына чыга турган мен кыргыз жазуучуларынан бирини экини көрбөсөм андай адам жок. Бул Кытай адабиятынын дагы, орус адабиятынын дагы, дүйнөлүк адабияттын казынасын аңтарып, өтө сезими, туюму, турмушту берүү ыкмаларын терең өздөштүргөн чоң окумуштуу саналат. Ошон үчүн бул кишинин майда аңгемесин аласыңбы, же чоң романдарын аласыңбы, баарында адам турмушун берүүдө өзгөчө бир сөзгө чеберлик, өзгөчө сөзгө сезимталык мамиле кылгандыгы ашкере жагат. Адамдын ички дүйнөсүн аңтарып чыгуу деген, ички дүйнөсүн берүү деген оңойлуктан жумуш эмес. Мына бүтүн институт иштей албай турган сөздүктү чыгарып өтө чоң жумуш жасады. Ошол жерде отуруп Кара суу
Karada çay içip oturup. Kara su, karağınday çay menен oturup şöyle 3 yıldan aşık işlep, sarıgarıp işlep, tirikçilikten cumuşundan büt bezip şöyle kakayıp oturup işlep, şu söz iş kaşarıp çıktı. Anın geleceğinin de ümitti üzgün boluş gerek. Biroq aldına koygan milletler arkalı algandan keyin bu kişi ardından artqa çeginiz yok. Men okeanın üstünde kayık bilen oturup kaldım dep aytты bu kişi. Oşo dal oşonday jap-jalgız instituttun 40-50 kişisi işley turgan işti жалгыз бүтүрүп берди кылып анан ошону чыгарып алышы бул кыргыз илим позорунун кыргыз лексикографтардын ичиндеги жападан жалгыз адам десек жаңылыштык болбойт. Бул Кытай тилин гана эмес, казак, уйгур тилдерин адалардын адабияттары боюнча окумуштay терең билген адам. Bu kişinin akıl tuyumu da, sezimi de uşunçak seyrek ede turgan şan. Antkeni Umar Khayyam'ın buluğu, Kazak akınlardan, Abay'dan buluğu, Şakir'in buluğu gibisinden olsa büt gerekli sözlerin jatka bilgen çoğun fenomen. Тоодо эмгек элиңизге тартуулап, тайторуну чапкан өңдү камчылап, аман аба, аман болсо деп коем, дагы тоодой дала эмгек калтырат. Аз сүйлөйсүз күнү түнү ойлонуп, батып нечен кыялдарга толгонуп, кыярбакан кылымдарга арчадай чыгармалар калаттайым из болуп.